Azыр 10 yanvarga референдум коюшту. Парламенттик болобузбу же президенттик болобузбу деп. Бул өзү туура эмес, конституциялык эмес жол менен барат. Биз укуктук жагдайдан чыгып кеттик. Конституцияга ошондой өзгөртүү киргизиш үчүн жок дегенде бир ай коомдуулугунан 6 ай парламентте калган болуш керек болчу. Биз конституцияны бузуу жолу менен конституцияны өзгөртүп калдык. Бул эң туура эмес. Экинчи мына 29 жылда 5 президенттин өкмөт Кыргызстанга келип жүрүп. Бирөө соттолду, бирөө мөөнөттөн мурда кетти. Ошондон кийин кайра президенттик үстү экенин деген бул көрүү керек да. Алар үйдө 35 депутат бар. 35 депутат болсо, Нарын обласы боюнча бир депутат бар. Эң бай бирөө сатылат да. Себеби бул бийликке ыңгайлуу, али жактар өтсө, аларды сындырып, көндүрүп, кул кылганып ыңгайлуу. Партиялык система жок боласыздар. Урматтуу айтымдар, дүйнөдө адам баласы жаралганы дайым бийлик үчүн күрөшөт. Бийлик үчүн күрөшкөндүн эки жолу бар. Биринчи жапайычылык, бандиттер келип жөнөкөй карайтпай барып салат, таш менен уруп койгон, күчтүүсү күчсүз деген. Артында ушундай. Экинчи мыйзамдуу жол. Мыйзамдуу жолу элдер партияга биригип, элге келип добуш алып күрөшөт. Азыр алар аны да жок кыласыздар. Эгерде алар айткандай партияга 55 өтсө, бир апайсы өтпөйт. Бийликке кошмо кылгандар гана. Анан ал келген бийликти кайра кетиребиз деп 5-10 жыл убакыт өтүрдү. Дүйнөдө азыр парламентаризм болуп, интернет сыяктуу нерсе. Буга чейин парламенттик демократиялык колдоо коңшулдурулду. Казакстанда азыр 10 январда шайлоо, алар оппозицияга орун берип атат. Бизде болсо оппозиция жок кыласыздар. Өзү дүйнөдө мындай сөз бар. 19-жылдын бул королдордун, падышалардын, монархтардын, султандардын болду. 20-жылда дүйнөдө эки институт атап башты. Бирөө президенттик институттар Европада, экинчи генералдык секретарь. Ошондон бери 95-тен бери дүйнөдө парламентаризмди көбөйткөн 40 өлкөгө жетти. Азыр 85 өлкөдө дүйнөдө парламентаризм таркалган. Европада коалициялык өкмөт. Парламентаризм дегенде парламентте кемчилиги бар. Ал эң туура. Сиздер эртең менен жумушка келгенде министр канчада келди, канчада иштеп атат, же кабинетте шахмат ойноп атат, карта ойноп көрбөйсүздөр. 120 депутат келгенде сиздин көз алдыңызда өтөт. Кээ-бирөө сүйлөп атат, кээ-бирөө күлүп атат, кээ-бирөө иштеп атат. Анын баары сиздерге жакшы көрүнүшү мүмкүн эмес. Дүйнөдө парламент идеалдуу эмес. Бирок парламент бул атаандаштар жана инфокомдо күлүп чапканда артта калган кашаматты биринчи кылып бере албайсыз. Биздин шайлоо системасынын эң чоң кемчилиги ошо артта калган кашаматты акчаларды биринчи кылып коюп атпайбы? Биз парламентаризмге каршы эмес, парламентте добуш сатууга каршы күрөшүбүз. Президенттик үстү деген бир адам айтат, бир адам чечет. Келечек жакты кудаларын бирөөлөрүн сунап коет. Кыргызстанда таптакыр көрүш болмосун бир эле жолу бар. 150 депутат киши. Ошондо 40 уруу Кыргызстан, 40 райондон 30 шаардын депутаттары бар. Депутат начар иштесе, силер чакыртып. Муну азыркы 35 депутат болгондо нарындан бир Карабастан бир депутат бар. Калган эмне? Бул биринчи багыт, экинчи багыт бул жетим тоо. Жетим тоону кириле жатат сатырачы. Кээ-бирөө президенттик постко эки багайын эмес, аркада жаткандай жетим тоonu сатканы берет. Мен кеше ошо Кошкорлук жигиттеген Телапат Гүлөнов деген жолуктум. Мен айттым, азыр петиция жазып бердим, аякта колдоо берсеңиздер, бул азыр айтышыбыз керек. Жетим тоону сатып алгандан кийин алар оппозицияга сатып алат. Митингге чыккандар сатып алат. Кимдеги ушул күндөрү жетим тоону сатканга кол койсо, президенттиби, министриби депутаты чыктын жерде калыш керек. Эгер Кыргызстанда чоң атасы жылкы урласа, жетим немеси чейин уурдун немеси деп кетчү. Жетим тоо элестетип көрүңүздөр. Биздин бюджет 2 миллиард сом. Жалгыз жетим тоо 80 миллиард сом. Доллар.
Bizim bütçe 2 milyar dolar. Yetimto 80 milyar dolar. Bana toplatıp koyunlar yetimto 40 yıl basıyor. Benim için hazır. Yetimto satmış gerek 3 sene. Kumdörden girmeyin. Bir kadar ısmayın. Kumdörden cevaplı altından düşkön eseğini ilkede payısı yerleşir, düzeltmişir. Bundayda Akolot'tan 100 müşteri kardeş kalsa, ekede müşteri gözünü var. Kalkanın hakim sayesinde buradaydı. Kardeşle sepmeyle oluyor. Kumda dışında 100 müşteri halklansa kırma. Ekede müşteri var. O şu kumda, cirebi, çağırak, çırçalarla bütmeyi bana doğru yerim konu vermişti. İkinci, en üçün vermişti. Bana bir maskeler kanalda gördüler, bu hakat sılakatta birleşmedi. Mümkün yetim konunun boloca üyesi terasa başlar. Üçüncü, gelecekte zabor yazarlarımız, kanatları yaşta saatten bak, yetim to zabor konbosu, komşumanın eline satı başlıyor. Sebebi bilesler, sırtçakta, bu ek narmenin göl ortasında, göl bu arakanlarla göl. Sırt göl, beşisi çok. O şu 20 saat olsa, o şu teritoriyası olmasın. O şu için bugün bizim memleketin, suverenitetin bağısın, sol olarak belirlenme yolcu. Biz o şu karşı bölüşü varız. Üçüncü madde bu arada Kırgızistan'da 5 krizle karışık 5 yönetmenin tragediyası birbirine mi? Bunu şunu kayıt alırsak. Birinciden bu kumda. Gelen kan bizde ben kumda alıp verenler bilen geldiğinde en karşı kumda doğru arıyor. Bakı yok değil mi? Bakı yok değil mi? Maksimde sorulaştı. İkinci anlaşılmış kumda aramamam deyip gelip 6 yıl prezident oldu kumda'nın 1 gram prosentin Kırgızistan'a ölmedi. Akıllı kolu primerler o şu Maksim'in uçurumdan öyle kol koyulan gelişimde zaten 16 bin hektar çekimine yapmış. Üçüncü gelatman işine kadar çok mutlu şöyle başlıyor. İkinci, akıllı 5 yılların prezidentlerin tragediyası balasının, şokurun, kudasının, bölesinin ayağını sayesinde karıştı. Buna gelatkanlarları gerilik yapıp ilk kudasını sınavı koyuyor. Senin şundan başka ne mi? Kullandığı silahsan büyüğüne çarptırıp, uçak çarptırıp, TRT'ye gidip, Arap bizim silah. Ulan memleket bir destekliyor silah bakım çok. Memleketin başında, memleketin yetenekçiliğinde, memleketin tecrübesi var, memleketçilikte. Üçüncüye, ağır bir gelmem değildik. Öz abayısına ben gelsem, abayısının işleşen deyikleri, Baki öz abayısına geldi, gelirken abayısını çok kullandı, öldürttü, kamattı, ayağında 89 kişi kaçtı. Atanbayı öz abayısına geldi. Geri var, kanatlıya kaçtı, başını kamattı, camandattı, öldürüyor oldu. Geri atan kişi, gerilik çatıp, buzul kolar, buzul karlar. Öyle görsen işte, Turda konuştuğu canlı işleşip aldım. Anıl Oğuz'dan ben yüzü karamez, sen de söz dokunacak. Bu padişahıyla durma söz emez. Çimkilik de söz, yüzü karar da söz, buzullu da söz. Kırgız'da makallar, yediğiye Oğuz'dan çimkiye söz çıkarttı. O şurada, bana yaptığı suyla döndü. Padişah'a söylüyorlar bu soyadını bölüm bölüm. Dördüncü, ağır bir padişah şurada getirdi. Gelen olan padişah, basma sözü olsun cevap değil. Ben jurnalistlere söylüyorum. Yerkin suylu, o narının havasında yerkin değil mi alınıyor var. Ben kışın sürekli takıp sonra yeşim sürekli soklayamayım. Ben Hasan Kalıcı bakmattım. Cevap olsa ısrarda kalıp nırgırda baktım. Tuğra mesirde alsa işim benim kamayamayım. Dağış olsunları basma sözü yerkin değil. Kırgızistan'ın en çok önemli. Kırgızistan'da ilgili baş kesmek var, tüy kesmek çok değil. Buna hoşlanmayla bak ilk geldiler, birinci asap kucağı başlar.
Лукашевич азаттықты соттош баштады. Эми келелек жатып кеше Садыр Жапаров азаттык катарында айтты. Азаттык бул дүйнөлүк рай журналистерге эконом. Биз окуган кагаз китептер бул динтаж. Азаттык бүт Кыргызстан эли бар. Ошон үчүн ушул 4 касиет кесепеттен алынса келечекте Кыргызстан болот. Эң чоң 5-инчиси сот реформасы. Бүт Кыргызстандын ушул сот 30 жыл мурун Кашар талашкандар азыр соттош керек. Россияда бир сделка болду, бүттү 3 жылдан кийин карабайт. Эмчи бизде ошондой. Соттор ошондо шабашат. Ошол соттор апайсаны камап берет. Ошол соттор бийлик кандай алса ошондо. Биз саясатчылар кармаша беребиз. Бул табигый нерсе. Бирок баары сот чечиш керек. Бизде сот бийлик кандай алса ошондой чечет. Мурда Атамбай айткандай эле ошол сотторго Атамбай өзүн камап. Эми бир айдын ичинде соттор Садыр Жапаров кандай ошондой болду. Биз сот реформасын, сот камсыздык, сот адилеттүүлүк. Эгерде асманда Кудай болсо, жерде сот Кудай. Буралар эмне кылды? Кыргызстанда эң байыркы сот бар. Кече бир сотту камашты, анын байлыгын иштеш үчүн ал 2-3 жыл иштеш керек. 10 жыл сотто жүр. Ошон үчүн биздин негизги багыт сот кандай болуш керек? 5 этап болуш керек. Биринчи сотко келаткан киши тест бериш керек. Тести кыргыздар эмес, дүйнөдө атайын юридикалык институттар бар. Биз барыбыз президенттикке койгон кыргыз тест берет. Жанында бир киши болду. Компьютер менен сүйлөшөсүң. Компьютер бизат бере албайсың. Сот ошондой болуш керек. 200 суроо, конституция, кылмыш кодекси, административ кодекси. Андан өтүп бара алдым да. Андан кийин 2 жыл даярданыш керек. Азыр адвокат болуп жүрүп, юрист болуп жүрүп сот болгондар бар. Сотто чечим жасалбайт. Депутаттарда 80% закон жасалбайт. Депутаттар парламентке келгенде тест бериш керек. Мыйзам жасалбасын, жасалбайсың. Үчүнчү соттор тандоо кеңеши деген бар. Аларды атайын кыскартып салган азыр. 24 мемлекет. Ал 60 соттор кеңеш болуш керек. Сен 60 ишке чыгып бере албайсың да. Аны эртең тандоо бошкон сот. Чучулак менен ошонун 20 чучулактан ким өтсө ошондон айтта. Чучулак жолу менен сен 60 ишке чыгып бере албайсың. А эртең чучулакта ким 15 чучулактан анда беребиз. Андан кийин 3 тандоодон өткөндөн кийин соттор кеңеши кимди сунуш кылса ошону президент бериш керек. Азыр кандай? Сотту бекиткенде президент, алганда президент, сыйлык бергенде президент, которгондо президент, согуш бергенде президент. Азыр соттор бул элдин соты эмес, соттор бул мамлекеттин соты эмес, бул мыйзамдын соты эмес, президенттин соты. Сот бийлиги камыс болмой. Кыргызстанда 380 сот бар. Ар биринин айлыгы $1000 болчу. Анан алардын кызматка келүүсү мындай болуш керек. 3 жыл иштедиңби? Сен кабыл алган чечимдин 90% отмена болсо 5 жылга аласың. 5 жыл иштедиңби? Сен кабыл алган чечимдин 95% отмена болсо 10 жылга аласың. 10 жыл жакшы иштедиңби? Пожизненный болсун. Улам аны көкөлөтүп, стимул. Чын иштеген сот өмүр бою иштейт деп керек. А бизде андай акчалык сот өмүр бою иштейт. Сот менен акимда, министрда, депутатта президент болот. Ошон үчүн азыркы учурда Кыргызстан үчүн президент шайлоого маанилүү эмес. Конституция шайлоого маанилүү эмес. Биринчи сот реформасы жүрбөйт. Америка менен Кыргызстандын айырмасы аякта сот Трамптын чечимин жокко чыгарат. Сот азыр бир адам жаңылса Байден соттосын. Мына ошондой сот башы болуш керек. Сот конституцияны чечиш керек. Сот тартып алыш керек. Сиздерге мен жакшылык каалайм. Ушундай сулуу каалап келгениңиздерге кийинки сөздү карап бере